Ушул күнгө чейин Кыргыз орус өнүктүрүү фонду 524 долбоорду каржылады. Жалпысынан 10 миллиард сом жумшалды. Фонддон алган акчанын эсебинен жакында Токмокто ири текстиль фабрикасы ишке кирет. Азыр анын имараты курулуп бүтүп, керектүү жабдыктар алынды. Фабрика жергиликтүү рынокто кездеме менен камсыз кылмай болду. Bir айдын аралыгында Токмокто чоң текстиль фабрикасы ачылганы турат. Бул азырынча Кыргызстандагы жападан жалгыз кездеме чыгара турган ири ишкана. Жалпы долбоордун баасы 10 миллион долларга жакын, 9 миллион 100. Анын ичинен 7,5 миллион долларын фонд тарабынан насыя катары берилген болчу. Узак мөөнөт менен 7 жылга төмөнкү пайыз менен 4% менен. Ишканага кездеме токуу үчүн заманбап жабдыктар алынды. Күнүнө бери дегенде 8 тонна, айына 250 тонна кездеме чыгарылмай болду. Dijital ekranı vardır, dokunmatik ekran. Бул заманбап жабдык. Аны башкарууда дагы кыйынчылык жок. Сенсордук башкарууда болот. Муну менен иштегенди үйрөнүп алса, иш бир топ жеңилдейт. Техниканы күн түн дебей иштетсе болот. Бул жабдыктар Тайвандан алынды. Эми фабрикадан трикотаж чыгарыла баштайт. Сырьёну болсо Өзбекстандан алышат. Жипти Өзбекстандан алып келебиз, даяр сырьёну. Анан жана үстүндө көргөнгөрдө токуган машиналардан токуп ал жерден даяр кездеме чыгат. Кездеме чыккандан кийин боеп, кургатып, анан эң аягында даяр продукциябызды ушул жактан тигип, анан сыртка чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Кездемеге боек дагы ушул эле жерден берилет. Алгач фабрика кездеме менен ишин баштап, андан кийин тармактайт. Тагыраак айтканда, байпак менен балдардын ички кийимдерин тиге баштайт. Бул Кыргызстанда азыр 5000ден ашык ишканалар бар, тигүү ишканалар бар. 300 миңден киши эмгектенип атат ошол ишканаларда. Ошон үчүн бизден чыккан кездемелер мен ойлойм толугу менен Кыргызстанды камсыз кылганга мүмкүнчүлүк болот. Баасы боюнча базар баасынан ылдыйраак болот. Анан заказ менен кабыл алабыз, баарын заказ менен өлчөмдөрүн, баарын тең размерлерин берсе, ошондой болуп туруп, бүт баарын ошол менен жасап беребиз. Ишканадагылар кездеме жогорку сапатта болоорун убада кылууда. Гүлнара Касымбекова, Алтын Талантбеков, Эсен Турабыкиев, Коомдук 1 канал.